Азияны таң қалдырған ақшұңқарлар Алатауға келішті. Бүгін саат 15-те алғырларға борбордық аянттан авай салып, татықты ойын үшін тазим етелі. Министрлік менен ведомстволарды автоматташтыру аракети арыштуу болбой жатат. Март айына чейин жаңы кодекстердеги айрым кемчиликтер оңдолот. Түз эфирде жаңылыктардын түшкү топтому, студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы ушул күндөрү Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан Азия Кубогу 2019 турниринен өз мекенине кайтты. Дубай Бишкек каттамы менен учкан футболчулардын самолету Манас эл аралык аэропортуна таңкы саат 4:40 конду. Мекенге Азия Кубогунан 20 оюнчу, машыктыруучу штаб келди. Улуттук курамдын капитаны Валерий Кичин, Бахтияр Дүйшөбеков менен Даниэл Тегада өз клубтарына кетти. Айта кетели, эгемендүү мамлекет болгондон бери Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия Кубогуна алгачкы жолу катышып, турнирдин жарым чейрек финалына чейин жетти. 21 январда Акшумкарлар турнир ээлери болгон Бириккен Араб Эмирлигинин командасына 3-2 эсебинде жеңилип, мекенине кайтты. Футболчуларды күйөрмандар менен кошо Сайфудин Мурзаев дагы тосуп келди. Акшумкарларды күйөрман, журналисттерди баштап биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тосуп алды. Футболчулар самолеттон түшөрү менен алгач каймак менен боосоктон ооз тийди. Жол артып келген оюнчулар чарчап келгени көрүнүп турду. Өз мекенинде күйөрмандар жылуу тосуп алышып, акшумкарларды жылмайтты. Говорил и буду говорить, что наши болельщики, они во всем мире, они самые лучшие болельщики, которые нас никогда не оставляют. Кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу мыкты көрсөтүштөргө алып келди. Бул нишан келечектеги чоң жетишкендиктердин башталышы болоруна жана биздин курама командабыз дүйнөнүн мыкты футбол клубтарынын командалары менен бир футбол салаларда ойнооруна ишенебиз жана үмүттөнөбүз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамын тосуп алуу үчүн Манас эл аралык аэропортуна 1000ден ашык күйөрман чогулду. Алар менен бирге футболчулардын жакын туугандары, достору, кесиптештери кучак жайып тосуп алды. Футбол федерациясы менен Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги күйөрмандар үчүн транспорт уюштурган. Эң биринчиден биз өзүбүздүн командабызды Акшумкарларды чын жүрөктөн куттуктайбыз, колдойбуз. Бул жалпы эле биздин мекенибиздин жеңиши деп койсок болот. Биздин азаматтар эң жакшы жогорку деңгээлде ойношту. Бул түндө биз келип, бияка келип балдарды колдоп атканыбыз, бул биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү мындай патриотизм деп койсок болот да. Курама командабыздын оюнчулары келишти, жолугуштук. Жигиттерге азамат мындан да аркы ийгиликтерди каалайбыз. Мына Азия чемпионатында жакшы өздөрүн көргөзүп келишти. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Мындан ары да чоң ийгиликтерди каалайбыз. 24 январь саат 15:00 Алатау аянтында Акшумкарлар үчүн жеке концерт уюштурулат. Сайфудин Мурзаев, Мария Иванова, Коомдук биринчи канал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз бүгүн аэропортко барып жетишпей калсаңыз, анда дагы бир жолу белгилей кетели. Футболчуларды тосуп алуу аз эми бүгүн Алатау аянтында уланат. Бул тууралуу Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Иш-чара түшкү саат 15-те башталат. Футболчуларды тосуп алуу салтанаты шоу-концерт менен коштолот. Сборная Кыргызстана, удар по воротам и гол! Залетело, друзья, залетело на последних минутах. И кто забивает так? Какой важный гол Турсунали Рустамова. Третий мяч его в 14-м матче за сборную. Кыргызстандык футболчу Мирлан Мурзаевдин голу мыкты гол аталышы мүмкүн. Учурда Азия Кубогунун жарым чейрек финалдык бөлүктөгү оюндарынын эң мыкты голуна добуш берүү жүрүүдө. Бул үчүн Азия футбол конфедерациясы 6 голду тандап алды. Алардын арасында Кыргызстандын чабуулчусу Мирлан Мурзаевдин Бириккен Араб Эмирлигинин дарбазасына киргизген голу да бар.
Мурзаев 21 январдагы оюнда каршылаштын дарбазачысын алдап өтүп, топту таамай багытта эсепти 1-1 кылган. Бул оюнда Кыргызстан талай ээлерине 3-2 эсебинде утулуп калган. Добушка коюлган 6 голдун арасында араптардын Кыргызстанга киргизген голу да бар. Анда чабуулчу Али Мапхут, дарбазачы Кутман Кадырбеков менен жекеме-жеке калып өз аракетин голго айланткан. Добуш берүү Азия конфедерациясынын расмий сайтында жүрүүдө. Азырынча Вьетнам оюнчусу Нгуен Конг көбүрөөк добуш менен алдыда келе жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, келиңиздер биз дагы акшум каруулубузга добушубузду берели. Өкмөт март айына чейин жаңы кодекстердеги кемчиликтерди оңдоп чыгат. Жогорку кеңеш 23 январда ушуга байланыштуу токтом кабыл алды. Анда 1 январдан баштап күчүнө кирген кодекстерде жана мыйзамдарда келтирилген кемчиликтерди жоюу боюнча бир катар сунуштар киргизилди. Ошону менен катар жакын арада мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуш киргизүү тапшырылды. Мунун алдында башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев кодекстеги мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча 4 жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Кыргызстанда 1 январдан тартып жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирген. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапус жөнүндө мыйзамдар иштей баштаган. Ички иштер министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарды. 2018 жылда өлкөдө коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кылмыштуулукту алдын алуу, кылмыштардын бетин ачуунун жыйынтыгын чыгарган коллегияга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин айтымында былтыр республикада жалпы 29.700 кылмыш катталган, көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 7% өскөн. Кылмыштардын бетин ачууда төмөн болгонун министр белгиледи. Кылмыштын катталуусунун өсүшү, жанардын бетинин ачылышы төмөндөп кеткендигинин 2 себеби бар. Биринчи себеби кылмыштарды болтурбоо боюнча тиешелүү ыкчам иш-чаралардын өз учурунда жүргүзүлбөй калышы. Экинчи себеби кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иштердин жетишсиздиги. Ошол эле учурда ички иштер органдарынын жетекчилеринин өз милдеттерине кадыргер мамилеси себеп болгон. Ички иштер органдардын ишмердигинде 2018 жылы орун алган кемчиликтерди жаап жашырбастан чындыкты ортого салып, коллегиянын жыйынтыгы менен акыйкат чечим чыгарууну ойлонуп турабыз. Министрлик жана ведомстволордун маалыматтык базаларын автоматташтыруу боюнча ыраттуу жана так ишти камсыздоо зарыл. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутумунун алкагындагы мамлекеттик органдардын жүргүзүп жаткан иштери боюнча жумушчу кеңешме өткөргөндө билдирди. Өкмөт башчы мамлекеттик органдардын ишин санариптештирүү маселеси бүгүнкү күндө актуалдуу болуп саналаарын айтты. Премьер-министр эскерткенде 2018 жылдын декабрь айында коопсуздук кеңештин жыйынында процесстерди автоматташтырууну киргизүү боюнча тутумдуу чечимдер кабыл алынган. Анын айтымында буга карабастан көптөгөн министрлик жана ведомстволор бул багыттагы ишти жетишсиз түрдө жүргүзүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы катары жарыялоо тууралуу жарлыгын ишке ашыруу алкагында биз коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу жана мамлекеттик тейлөөлөрдү электрондук форматка өткөрүү үчүн заманбап технологияларды коомдун күнүмдүк турмушуна киргизүү боюнча колдон келген бардык күч-аракетти жумшообуз керек. Министрлик жана ведомстволордун бардык маалыматтык базалары мурда белгиленген мөөнөттө автоматташтырылышы керек деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Түндүк системасын ишке киргизүү боюнча, электрондук формада кызматташуу боюнча чоң бир системаны иштеп чыгуу боюнча кабыл алганбыз. Кызмат көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик органдар өзлөрүнүн бардык иш-аракеттерин электрондук формага алып келип, колдонуп жаткан базалардын бардыгын тең электрондук формага алып келип, анан биздин азыр айтып аткан түндүк системасы аркылуу бири-бири менен кызматташыш керек. Ошол аркылуу биздин жарандарыбыз өзүнүн каалаган маалыматын, каалаган кызматын ар бир мамлекеттик органга жүгүрбөй, бир жерден ала турган мүмкүнчүлүк түзүп берели деп, жөнөкөй тил менен айтканда ушундай бир саясат жүргүзүп жатабыз. Сиздер жаңылыктардын түшкө чыгарылышына назар салдыңыздар. Алдыда түз эфирде Бишкекте өтүп жаткан ЕАЭП мамлекеттеринин экономикалык форумунан түз алып берүүнү улантабыз.